Баткен облусундагы айрым жер тилкелери трансформацияланды. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүл Жанбек Жалалов билдирди. 2020-жылдын 2-ноябрында Кыргыз Республикасынын президенти милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун Баткен облусундагы иш сапары учурунда жергиликтүү эл тарабынан калктын саны өсүп жаткандыгына байланыштуу турак жай салууга жер тилкесин бөлүп боюнча суроо беришкен. Анын негизинде Баткен облусундагы айрым жер тилкелери трансформацияланды. Белгилей кетчү жагдай, бул маселе көп жылдан бери чечилбей келе жаткан. Баткен районундагы жерлер документтери өкмөттө болгон. Биз барып Садыр Нуркожоевич ушул боюнча тапшырманы мага лично берип, барып бүтүрүп келгиле дегенден өзүнүн тапшырмасы менен бүтүрүп келдик. Албетте бул трансформация маселеси көп жылдардан бери чечилбей келген. Ошо Садыр Нуркожоевич өзү келип сөз берип элдин алдына сөзүндө туруп ушуну барын аткарып трансформациялап берди. Башка район шаарларда да маселе оор. Бул боюнча көп жылдардан бери трансформация болбой элге турак жай берилбей келатат. Бул боюнча Лейлектин документи азыр бүгүн өкмөткө түштү буюрса. Кадам жай боюнча 100 гектар дагы түштү. Бул эми жакынкы күндөрдө өкмөттө каралса, кемчиликтер болот экен документтерин толуктап биз дагы Лейлек районунда да, Кадамжай районунда дагы и Баткен шаарында бар, бирок документи жете элек өкмөткө бардыгын трансформация кылып бергенге аракет кылып иштейбиз. Кыргыз Республикасынын премьер-министри кол койгон токтомго ылайык Баткен районундагы суу башы айыл аймагындагы 151 гектар, Дары айыл аймагындагы 148 гектар, ошондой эле Баткен районундагы Карабак айыл аймагында жайгашкан 300 гектар жерди жеке турак жайларды куруу үчүн айыл чарба багытындагы жерлер категориясынан калктуу конуштардын жерлери категориясына трансформациялоо боюнча токтомго кол коюлду. Жогорудагы токтомго Баткен шаары камтылган эмес. Бирок шаар мэри Мамыржан Рахимов азыркы учурда трансформациялоого бардык документтер чогултулуп даярдалып жатканын кошумчалады. Келерки жылдын башында шаардын карамагындагы айыл чарба багытындагы жерлер категориясынан калктуу конуштардын жерлери категориясына трансформациялап муктаж болгон жарандарга берилет деп билдирди. Баткен шаарында эл турак жайга муктаж. Ошого биз мына Четбулак кварталынан 41 гектар, мына Кызыл жол кварталынан 158 гектарды трансформацияга документтерин даярдап атабыз. Азыркы күндө жарым стадиясынан өйдө өтүп калган. Биз ошол жерди ушул биринчи эле планыбыз ушу элге турак жай берүү да. Биз азыр документтер боюнча катуу иштеп атабыз. Ошо документтер бүткөндө мына жаңы жылга чейин аракет кылып атабыз. Болбосо жаңы жылдан кийин жерди трансформация бүтүп калса элге турак жай беребиз. Азыр Баткен шаарында эң муктаж деп 4000 кожолук азыр бизде кезекте турат. Азыр кезекте тургандарды ошол жер трансформация болгондон кийин ошо комиссиялар түзүлөт ар бир кварталда. Ошолордун муктаж дегендерине ушу жерлер берилет. Бул чечимдер жергиликтүү элдин социалдык маселелерин чечүү максатында кабыл алынды. Салам медиасы, Баткен.